жаңыдан динге келип жаткан адамдар экстремизмге кошулуп кетпеш үчүн, деги эле ушул улуттун коопсуздугуна зыян келтирген агымдарга кошулуп кетпеш үчүн албетте илим алыш керек. Мисалы мечиттерде бардык агымдар кошулуп намаз окуй бериши мүмкүн. Ушул жактан үйрөнөм деп кошулуп тура эмес намаз үйрөнүп алышы мүмкүн, мисалычы. Же ошол эле акыйдабыз кийим, кайсыл мазхабты карманабыз жана биздин каада салт, үрп адаттарыбызга шайкеш келген салттык динибиз кандай? Деги эле ошолордун бардыгын тең үйрөнүү жолдору. Медреселерден үйрөнсөк болот албетте. Мечиттерден устаз кармасак болот, расмий. Андан сырткары эң оңой жолу бул 3 күндүк дават тугандар. 3 күнгө даватка чыгасыздар, даарат кандай алат, намаз кандай окуйт, акыйдабыз кандай, мазхабыбыз кандай, эмне кылган туура, эмне кылган туура эмес. Анан эң негизгиси даватчылардын 20 шарты бар. 20 шарттын ичинде эң ташка тамга базгандай бул шарт амирге итаат кылуу, саясатка кийлигишмей жок. Болду. Ошону менен туура жол.